бүгүнкү турган темабыз белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун өмүрү чыгармачылыгы, ырсабындагы өмүр документалдык биографиялык баяны, андагы Алыкулдун жашоо турмушунун берилишиндеги жазуучунун сүрөткерлик табылгалары менен таанышабыз. Сабактын максаты жазуучу Кеңеш Жусуповдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышып, ырсабында өмүр чыгармасы, анын жанрдык өзгөчөлүгүн билүү. Чыгармада каармандар жөнүндө ой жүгүртүү, стилдик өзгөчөлүгүн байкоо, эмгекчилдикке, сабырдуулукка, мекенди сүйүүгө, чынчылдыкка тарбия алуу. Кеңеш Жусуповдун өмүрү жөнүндө кичине азыраак кайрылсак, 1937 жылы 14 апрелде Кыргызстандын Нарын областынын Нарын районунда Онарча айыл өкмөтүнө караштуу Эчки башы айылында туулат. Кыргызстандын заманбап жазуучусу жана публицисти. Кеңеш Жусупов 1956 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз тили жана адабияты факультетине кабыл алынган. 1958 жылы алгачкы «Түш» деген аңгемеси Лениншіл жаш газетасына басылып чыгат да, ошондон тартып прозалык чыгармалары мезгилдүү басма сөздөрдө дайыма жарыяланып турат. 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин Тил жана адабият факультетин бүтүрдү. Кеңеш Жусупов 65 жылы «Жашоо кумары» деген китебин жарыкка чыгарды. 1975 жылы атактуу «Ырсабындагы өмүр» аттуу чыгармасы жарыяланып, ал Кыргыз Ленин комсомолдук сыйлыгына татыктуу болду. Жазуучунун эмгек жолу жана анын чыгармаларын төмөндөгү маалыматтардан аласыңар. Кеңеш Жусуповдун Совет доорундагы публицистикалык чыгармалары, дүйнөгө саякаттары жөнүндө жазылган чыгармалары кыргыз адабиятында саякатнаме жанрын негиздөөчү, жаңылыкты баштоочу болду. Ал 1981 жылы Енесайга, Хакасияга барып, Туваны түрө кыдырат. Андан кийин Америкага барып, белгилүү Азамат Алтайга жолугуп баарлашат. Италиядан Жапонияга чейин кыдырган сапарын чагылдырган чыгармалары кыргызстандыктарды өнүккөн өлкөлөрдөгү турмушка, алардын маданиятына чакырып тааныштырат. Жазуучунун 1975 жылы жарык көргөн «Ырсабында өмүр» аттуу чыгармасы Залкар Алыкулдун өмүрү чыгармачылыгына арналып, акындын кыска өмүрүндөгү эрдигин чагылдырган тарыхый биографиялык жана ой таанымдык чыгарма болуп, адабий чөйрөгө дагы бир жаңы чыйыр салды. Бул китеп Кыргызстан Ленин комсомолдук сыйлыгына татыктуу болду. Манас таануу илиминде да Кеңеш Жусупов жекече, өзгөчө салымы менен Манас дастанынын кара сөз түрүндөгү вариантын жазды. Ал чыгарма түрк, казак тилдеринде жарыяланды. Кеңеш Жусуповдун көп жылдык эмгеги кашыктап чогултуп жарыкка чыгарган 2-3 томдуктан 10 томдук жана 14 томдук басылмаларга чейин жеткирилген кыргыздар жыйнагы эгемен Кыргызстандын маданий турмушундагы өзгөчө бурулуш болду. Көптөгөн эмгектери эске алынып, жазуучу эл аралык Түгөлбай ата коомунун Асанбек Табалдиев атындагы адабий сыйлыктарын алды. Алкыл Осмонов тууралуу Ырсабындагы өмүр китеби үчүн Ленин комсомолдук сыйлыгын алган.
эмгек каармандык үчүн медали менен сыйланды жана СССР Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1991-жылы көркөм өнөргө эмгек сиңирген ишмер деген наам алган. 1995-жылы Түгелбай ата эл аралык сыйлыгын алды. Кеңеш Жусупов 1966-жылы СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынды. 1999-жылы Кыргыз эл жазуучусу деген наам алган. 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун профессору. 2016-жылы 30-декабрда президенттик жарлыкка ылайык 2-даражадагы Манас орденинин эмгеги менен сыйланды. Бул сыйлыгга президент Атамбаев тарабынан 2017-жылы 5-мартта тапшырылган. Кеңеш Жусупов кара сөздүн гана чебер эмес, тарыхый темадагы изилдөөлөрдү, очерк публистикаларды жазып, кыргыз адабиятында өз ордун татыктуу ээлеген. Кеңеш Жусупов чыгармачылыгында Алыкул Осмоновдун акындык тагдыры тууралуу ыр сабындагы өмүр аттуу чыгармасынын адабияттагы салмагы орду өзгөчө. Биз бүгүн ошол Кеңеш Жусуповдун ыр сабындагы өмүр чыгармасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз адабиятында Алыкул Осмоновдун ырларынын акындарга болгон таасири өтө күчтүү экенин билебиз. Алыкулга таасирленип, окшоштуруп жазууга болгон аракет бүгүнкү күнгө чейин кездешет. Демек, акындын өлбөстүгү, түбөлүктүүлүгү мына ушунда. Ыр сабында өмүр чыгармасын жазуу жөнүндө оюн автор мындайча айтат. Көптөн бери акындын өмүрүнө кулак кагып, иликтеп келем. Алыкулдун баскан жолдорун, түнөгөн үйлөрүн, чогуу жүргөн досторун көрүп, сүйгөн адамдары менен бетме-бет маектештим. Акындын кол тамгаларын барактадым. Чынчыл, ары иштерман, ары адил акындын өмүрү жөнүндө окуучу менен маектештим. Эң оболу акындын өмүрүн камтылган бир көркөм чыгарма жазсам деп да көрдүм. Антсе да болор эле го. Кантке менен Алыкул акындын өмүрүн угуп туйгундай чындыгын маалымдасам окуучуга кызыктуу болчудай көрүндү. Ошентип өзү айткандай Жусупов Алыкулдун изин кууп, канчалаган түйшүк менен материалдар топтойт. Улуу акынды көргөн билгендерден сурамжылайт, архивдерди аңтарат. Бир жеринде анын эски отургучун бирөөдөн сатып алып, өзүнүн үйүнө чейин жөө көтөрүп келгенин, же алыскы сапарга кетерде аманат калтырган түйүнчөгүн ачса, баланын упчусу жана алынган чачы экендигин угуп, жүрөгү сыздаган жазуучу топтогондорун өзгөчө ыкма менен жазып жарыкка чыгарат. Чыгарма дароо эле адабий чөйрөдө жаңылык катары кабыл алынды. Анткени андан окурман ыгалып калган, тез-тез өзгөрүп турган окуялар да, биринен бири куушуп келген сюжет да жок эле. Анда акындын күндөлүгү, ырлары, Алыкул тууралуу бирөөлөрдүн эскерүүлөрү, архивдеги саргарган барактар, жазуучунун жеке сезим туюмдары аралаш келип, акыры бир адамдын Алыкулдун акындык ыр сабырында жашап калган өмүр жолун, сүйүүсүн, достугун, ырларына болгон мамилесин, чыгармачылык азабын, рахатын, сүйүүдөн тапкан кайгысын, оору менен кармашкан оор күндөрүн, башкаларга оорусун жугузбаганга аракетин камтыган. Көзү тирүүсүндө бааланбаган эмгегин, айрым замандаштарынын тез таасиринен көңүлү сынганын, турмуштан жолу болбогон жалгыздыгын баяндайт.
Шотанын жолборс терисин кийген баатырын, эр жүрөктүүлүк менен которгонун, Фирдаусинин шахнамесин фарс тилинен которгонун бул чыгармадан окуйбуз. Жазуучулар, адабиятчылар бул чыгарманын жанрын ар түрдүү баалашты. Бири документалдуу повесть десе, бири биографиялык чыгарма дешти. Дагы бирөө прозадагы ырда деп баалашты. Дагы бирлери эссе дешти. Ар кандай пикирлер айтылды. Негизгиси чыгарманын сырткы формасында эмес, ички мазмунунда. Силерге окшогон студент окурмандарына Алыкулду тирилткендей эле болду. Залкар жазуучу Түгелбай Сыдыкбеков 1980-жылы чыгарманы мындай деп баалады. Китепти дил коюп окуган окуучу чоң акындын өмүрүнөн улам ал өз өмүрүн, өз ишин эрксизден катар карап көрөр. Өзүндөгү кемчиликти сезер, билер. Андан кийин ал кандай кесиптеги инсан болсо да өз ишин ардактап калар. Өзүндөгү кайбир осолдугу, кенебестиги, жалкоолугу, же кишилерге карай болгон кайбир орунсуз жоруктарын моюнга алар. Ойлонор, уялар, чыйралар. Турмуштун ширинине да, ачуусуна да, каарына, өкүнүчүнө да аяр болушу эске алар. Ыр сабындагы өмүрдөн биз байкаган баасы ушундай. Демек Кеңеш Жусупов улуу акын тууралуу баянын жөн гана фактыларды келтирип, цифраларды айтуу үчүн жаза салган эмес. Китепти окуп, ар бир окурман анын башкы каарманы Алыкул Осмонов менен өзүн салыштырат. Өзүнө өрнөк издейт. Эмне үчүн, кандай максатта жашап жатканын аңдап билүүгө жол табат. Чыгармадагы бөлүмдөр бири-бири менен тыгыз байланышпагансый. Бирок алардын баарында бир гана өзөктүү тема бар. Ал акын жана анын тагдыры. Чыгарма бет ачар жана тыянак деген бөлүмдөрдөн тышкары, алгачкы махабат баяны, асыл жар жана перзент, көл кылагасы, акындын тамы, үч устат, акын казынасы деген 6 бөлүмдөн турат да, жазуучунун айтайын деген ою образды ачып берүү үчүн колдонгон каражаттары дал ушул 6 бөлүмгө бириктирилет. Жалпысынан бул бөлүмдөр логикалык ыраттуулукта Алыкулдун өмүр жашын кубалап жүрүп отурат. Жаштык кези, алгачкы махабатка кездешкен жылдары, жар жана перзент күтүүсү, ыр жазуудагы жана жашоодогу түйшүгү, тамы, машинасы, ден соолугуна жана ыр жазуусуна ысык көлдүн таасири, көлгө болгон өзгөчө сүйүүсү, устаттары, өлүмү, акын калтырган мурастары камтылат. Жусупов бул эссесинде ачып берген Алыкул акын гана эмес, жаштарга таалим, тарбия берүүгө үндөгөн үлгүлүү инсан, кыргыз маданиятынын тарыхында эң татыктуу да, өрнөктүү да жашап өткөн унутулгус каарман.